5 айлык Аскарбек кызы Амина учурда оор абалда ооруканада жатат. Ал эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жандандыруу жана интенсивдүү терапия бөлүмүнө келгенине 2 күн болду. Буга чейин ал Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө 1 ай жатып, абалы оорлогондо бул ооруканага которулган. Аминанын тайенеси Керес Каниметова менен апасы Айжан Камил кызы баланы дарыгерлер туура эмес дарылаганын айтат. 22 күн эртең менен скорый чакырдык. Скорый чакырсак, скорыйлер келип, анан сразу эле 3-й детскийге алып барды, 3-чү детский больницага алып барса, баланы алып бардык, жакшына кайла барганда 15 күн өткөндөн кийин кекиртегин тешти. Бул баланы жакшы эле биз кекиртегин тешсек эле балаңыз сон болуп кетет деп. Бул жагындагы немени дагы Москвадан заказ кылат экен. Биякта жок экен. Аны өзү Улукбек байке, Улукбек Турсунбекович менде бар деп жан талашып, ал кичинекей дагы экен. Буга чак келбейт экен. Азыркы учурда ошонусу чак келбей, кайра жаңы сатып алууга деп атат бизге. Анан аны деген ошондо шашып ушуп эле албыттанып эле моуну сатып алгыла, бирөө таштап кеткен, муну соопчулукка, бирок силерге алгыла, мен силерден мынча сом деп айтпайм деп аны 5000 сомго алдык. Кимге бердиңиздер 5000 сом? Улукбек Турсунбековичке бердик. Өзүнө Өзүнүн колуна бердик. Анализди кайсы жерге берип атышат, кандай кылып атышат булар бараштар. Өпкөнүн какырыгын бериштиби, эмне кылышты деп мен какырык тапшырган жерге чейин бардым. Деп барсам жок, андай 1 айга чейин келбептир. Агайга агай, какырыкты 1 айдан бери бербепсиз, силер эмнени дарылап атасыңар? Өпкө деген бала деген слабый боло баштады, катуу боло баштады, эмнени гана дарылап атасыңар десем, унчу калган жок. Амина дарыланган 3-чү балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө айтылган айыптардын чын бышыгын билүү үчүн баш бактык. Барганыбыз менен бөлүмдүн жетекчиси Улукбек Күмүшбековду таба алган жокпуз. Ал арызын жазып, жумуштан кетип калыптыр. Там такой объяснитель написал, он говорит, у меня процесс выгорания как профессионала, уже я не могу работать, потому что балдар тяжелый, да, реанимация, да, это же такое место, где дети могут погибать. Биз камерага керек да? Камерасы жок эле, бирөө журналисттин өзүн чакырып. Уруксат алып келгеле деп биз менен жолугудан качып жаткан жандандыруу бөлүмүнүн азыркы аткаруучу жетекчиси Элеонора Турдубаевага да жолуктук. Трахеостомическая атайын трубка деп коет, ал деген өзү атайын медфирмаларда болот, бирок бизде жок. Заявканы беребиз, биздин аптека деген болот, аптекадан биз деген атайын компьютерден тендерге берилет, тендерден өтсө, анан ал жерден бизге администрация бизге берет. Анан сизге бул отделениеде өзүнчө жок, Өзүнчө жок бизде. Сиз мисалы сиз сата албайсыз? Менде жок, мен сата албайм. Бизде азыр ошо Кыргызстан боюнча ушундай болуп калган. Биз, например, өзүбүзчө сата албайбыз. Негизги суроолорубуз жандандыруу бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Улукбек Күмүшбековго болгондуктан аны издеп телефон чалууга туура келди. Алло, Улукбек байке. Да. Мен Бекболсун. Бекболсун. Жок, кечирип кой, мен силер менен сүйлөшө турган эме жок азыр мендечи. Эмнеге? Состояние. Вот у меня такое сейчас очень тяжелое моральное состояние. Я на силер менен мындай беседа алып эме сүйлөшө албайм да. Жок, давайте. Вы позвонили в службу голосовой почты. Биз чалгандан кийин Аминанын тайенесине Улукбек Күмүшбеков СМС жазды. Бул адам буга чейин да булардан алыстоо аракетин кылып жүргөн. Мен баламды айыктырып берем деп убадасын алгансыз, милдетин алгансыз. Расписканы жазып бергенсиз, эми аягына чыкпай эмне үчүн кетип баратасыз десем, эже ушундай себептер болуп калды, туура эмес себептер болуп калды, мен кетпесем болбой калды. Эгер мен кетпей калсам, кокустан муун өлүп калсам, силер жооп бересиңерби дегендей кылды. Мен ага муун өлгүдө эч нерсе айткан жокмун, айта элек деле ушуну кылды. Биз издеп жаткан Улукбек Күмүшбеков башка дагы ата-эне тарабынан айыпталууда. Эрлан менен Айнагүл да 2 апта мурун номер 3 шаардык балдар ооруканасынан 6 айлык наристесинен айрылышкан. Бул ата-эне да дарыгердин кайдыгер мамилесинен баласы чарчап калганын айтат. Дежурный, ооба, мындай эле, ооба. Ошол өзү неметем деп, ошо баламдын оозундагы эмесин чыгарып, аппараттан чыгарып салган экен дагы. Анан кийин дем ала албай, ошо аппаратта жаткан бала жүрөгү токтоп калган экен. Ошол кезинен эми ошол жооп берет деп калп эле искусственный дыхание кылып өттүр да, коркуп келечи. Улукбек келгенде тиги качып алып, качып уже бекитип коюштур, анычы биз таппай калдык. Биз билели деп барган Аминанын абалы тууралуу маалыматка эшиктен эшик кыдырып жүрүп акыры жеттик. Наристени карап жаткан врач маалымат берүүдөн баш тартты. Ошондуктан бизге эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жандандыруу жана интенсивдүү терапия бөлүмүнүн жетекчиси Дамир Усманов жооп берди.
Возраст 5 месяцев. 5 айлык Аскарбек кызы Амина өпкөнүн сезгенүү дарты менен жабыркайт. Учурда абалы туруктуу, бирок оор. Оозуна салынган трубка аркылуу дем ала албай калгандыктан кекиртегин тешип трубка орнотулган. Азыр ошол трубка аркылуу дем алууда. Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын директору Талантбек Өмүрбеков былтыркы мурда жылкы статистикаларга таянуу менен аталган ооруканадан 80ден 100га чейинки наристе чарчап калаарын айтты. Учурда дем алуу укугунан ажыраган 5 айлык Амина мойнун тешип орноткон түтүкчө аркылуу дем алат. Эми гана көз ачып өмүрдү тааный баштаган кезинде оор менен алышып, өмүр менен өлүмдүн ортосунда жатат.